Достор, бир ар түрдүү окуялар болуп атат. Ошол окуялардын ичинен өтө бир адамды аябай бир ызаландырган окуялардын бири бул кандай десе, бирөөнүн баягы иштеп аткан ордун талашуу да. Бул менин жашоомдо болгон жок. Мен бул нерсени менин коллегаларым арасында аябай көп болуп атат. Мен ошол нерсени сиздерге мындай олуттуу кылып түшүндүрүп берип коеюн деп азыр бул видеону тартып атам. Тема: бирөө бир жерде иштеп атса, бирөө келип туруп бул жерден кет, мен ушул жерге мынча акча төлөйм деп ордун алып койгон бир эки маселе болду. Менин Бишкекте иштеп аткан орундарымдын биринде ошо маңдайыбызда бир ишкананын ээси келди дагы. Мен ушул жерди мынча акчага берем, сен алып иштет, сага берейин, тиги адамдардын баарын айдап чыгайын деп айтты да. Анан мен айттым, ал адамдар ал жерде көп жылдан бери менет кылып жүрөт. Анан кийин алардын деген ар биринин үйүндө бала чакасын багып атат, антип атат, мынтип атат. Алар ушундай клиенттүү база чогултуп койгон. Алар кетиргениңиз менен кийинки адам келип иштей албайт андай кылып деп жакшылап түшүндүрүп айтканда, туура деп кетти. Эми ушундай окуядан мен 4-5 жолу уктум да. Угуп акыры анан ушул видеону тартып коеюн деп чечтим. Туугандар, бирөөнүн кылып аткан жумушу сырттан аябай бал көрүнөт. Маселе ошол жерде болбойт, түшүнүп билип алыңыздар. Ошону кылып аткан адамда болот. Ошол жердеги клиентура келип атса, ошол здание үчүн эмес, балким ошол адамдын өзүнө келип атат. Ошол адамдын колундагы өнөрүнө келип атат. Мына ошентип бирөөнүн иштеп аткан жерин талашып, 1 жыл период акча берем, 2 жылга период төлөп берем деп ушинтип аябай көп адамдар ушундай бир маселелерди аябай жакшы көрөт экен. Бул дагы айтам, бул общий мына машина менен иштеген адистерге тиешелүү. Ошол менен иштеген адамдар ошондой бири-бирин дайым көрүп жүрүшөт, бири-биринин местосуна кызыктар болот. Бизнесте ушундай темалар бар. Устачылык биринчи орунда турбайт. Устачылыктан дагы башка бул система барбы, жокпу? Если система жок болсо, эгер алды, аркасы бүт стеклянный куруп алып, ичинде зал ожиданиясы, андан башка душтары менен, ичинде кондиционер, кышында печкасы менен жасаганда деле, эгер ичинде ошол жумушту мыкты билген адис болбосо, эч ким ал жерге барбайт. Жарым акчасына жасап берсе деле барбайт, эгер ал адис болбосо. Ошол себептен мен ушул бардык автоунаа менен иштегендерге мындай адилеттүү болгонго чакырат элем. Эми бул кандайдыр бир адамга тиешеси жок. Бул фразаны мен 1-2 жолу көрсөм, мен ошолордо кичине түшүнбөстүк болуптур дейин десем, 10 же андан да көп жолу мен ушул нерсени уктум да. Айрыкча Бишкекте бул аябай популярный. Туугандар, соцсеттерден бирөөлөрдү көрүп иштеп аткан болсо, ошонун местосын алыш керек, ошол жерде сонун болот иш деп ойлобоңуздар. Себеби ар бир эле ишкананын ар түрдүү өзүнө жараша түйшүктөрү болот. Ар түрдүү көйгөйлөрү болот. Ошол көйгөйлөрүн көтөрүп иш кылып аткан адамдар болот. Кээ биркилер араң эле иштеп аткан болот, кээ биркилер чындап жакшы иштеп аткан болот. Сырттан жалтырап көрүнсө эле ошондой бир иштерге бара бербеңиздер. Бул акыретке деле өтө көп зыян келип калат. Билесиздерби кандай кылып иш башташ керек? Бир чөлгө барасың, брошенный, эч ким карабаган жер табасың, аласың, полный ремонт кыласың, нолдон баштайсың, ошол жерде өзүң карьераңды тургузасың, ошол жерди гүлдөтөсүң, анан ошол гүлдөп толук системага түшкөндөн кийин башка жакка качсаң, ошондо сен чындыгы ошол иштин мыкты адиси болосуң, сени эч ким курата албайт. Эгерде сен бирөөнүн гүлдөп аткан ишканасын алып туруп, дальше ошо менен улантып кетем деп атсаң, адашасың. Себеби аны сен гүлдөткөн жоксуң, аны башка бирөө гүлдөткөн. Ал башка жакка барып деле ал жакты гүлдөтө берет. Сен ал жерде алып өзүң банкрот болосуң. Ээсин дагы банкрот кыласың. Ошол себептен мен бардык ушул өнөр ээлерине айтат элем,
таза адал мээнет кылып иштегенге үйрөнүңүздөр. Өнөрүң барбы, өзүң нолдон карьера кур. Мына ошондо эч ким сени эчтеке кыла албайт. Бул эми мага дагы андай атакалар болгон 4-5 жолу. Мен аны болбоду деп айтсам деле болбойт. Бирок ошол мен менен иштеген адамдар дагы аябай адилеттүү. Алар айткан. Мен андай нерсени көп көргөм. Мага мындай өзүнүн ишине, акчасына тынч адам керек деп туруп, кайра эле биз менен до сих пор иштешип келет да. Ошол себептен жаштар бири-бириңерди буттан чала бербей, бири-бириңерди колдоп, бири-бириңерди аркаңардан кууп бербей, жамандай бербей, сүйлөнө бербей, бири-бирибизди пайда жагыбызды алып, зыян жагыбызды жашырып, өсүп өнүгөйлү. Өзү биз 7 миллионбуз, 7 миллиондун ичинде өзү ашып кетсе бир 500 уста болсо керек, 500 миңге деле жетпесе керек эми. 200 же 100 миңге деле жетпей билбейм. Өтө азбыз. Анан могу азиаттар айрыкча бири-бирибизден өнөрүбүздү үйрөнөйлү, өсөйлү, көрөйлү, кандай уюштурулуп атканын так даана үйрөнүп, без ошибка, банкрот болуп калбастан жакшы иштейли. Кимдир бирөө менин ишканаларымды көрөм десе, биздин ачык, бизде эч кандай секрет жок. Келсе келип көрүп кетсе болот, кыжалат болбой эле барсам эмне деп, биз эчтеке деп ойлобойбуз. Келип, көрүп, эмне бар экен, эмне жок экен, кандай иштеп аттырбыз, пожалуйста, бекер келип айланып тегеренип, керектүү нерсе болсо үйрөнүп, көрүп, барып өзүңөрдү жеке ишканаңарды ачкыла. Эгерде коркуп аткан болсоңор, биз YouTube'га аябай көп видео чыгарганбыз, именно ошол S100 бизнес боюнча же дагы башка бизнестер боюнча. Аларды көрүп, суроолор болсо комментарий жазсаңыздар, алар үчүн да отдельный видео тартып беребиз. Бул видеонун итогу кайра кайталап коеюн. Туугандар, бирөө бир жерде иштеп аткан болсо, ошол жерди барып, ошондой кылып мен дагы иштейм деп ойлобоңуздар. Ал адам адамдан эмес, местодан эмес, ошол адамдын жеке өнөрү болуп эсептелет. Аны эч ким эчтекени урдай албайт. Ошол себептен ар бириңиздер өзүңүздүн карьераңызды нолдон куруңуздар, бирөөнүн жашоосуна кызыкпаңыздар, өзүңүздөрдүн жашооңуздар менен жашаганга кызыктар болуңуздар. Себеби акыретте мындай нерселердин суроо жооптору өтө оор болот. Анан кийин интернеттен көрүп алып эле мынтем антем дебестен өзүңөрдүн мүмкүнчүлүгүңүзгө по возможности ошоңо карап туруп иш кылсаңыздар жакшы болот. Ошондо кыйналбайсыздар. Айрыкча жаңы усталар иш кылганда аккуратно иштеңиздер. Көп жаштар банкрот болуп Россияга кетип калып атат. Местаны өзүңүзгө ылайык кылып, ачкөз болбостон ошол өзүңүзгө дарыметиңиз жете турган деңгээлде ачып, өнүккөндөн кийин андан кийин чоңойтуруп үйрөнгүлө. Именно расширение боюнча кийинчерээк дагы бир видео чыгарып беребиз. Албетте бул видеонун ичинде эми эмоционально анча-мынча сөз болушу мүмкүн, жүрөккө катуу албайбыз, бирок ушул нерсени негизи ким ошондой кылып жүргөн болсо бул видеону көрсө сразу түшүнөт. Так что монополия кылбай жана бирөөнүн жашоосуна кызыга бербей, ар бирибиз өзүбүздүн жашообузду мыкты аткарсак, ошондо чыныгы бул дүйнөдө акыретинде бактылуу келет. Чогуу өсөйлү, өнүгөйлү. Саламу алейкум.